Майдайдын өлүмү боюнча кылмышкерлердин туугандары, тарапташтары тарабынан ар кандай жалган маалыматтарды адылуулуу ак жол өз баракчасына жүктөп жарыялап жатат. Башкача айтканда, Баткен областтык сотунун ишин кайра тергөөгө жөнөтүү боюнча видео тууралуу айтып кетсем, мен соттук процесстерге түшүнүгүм жок болгондуктан бул жерде мен түшүнүк кат жазып бериптирмин. Мага түшүнүк катты диктовка кылып тургандыктан мен эмне деп жазып бергенимди түшүнбөй калыптырмын. Себеби мен ошол мезгилде өтө катуу депрессияда болгонмун. Менин максатым, оюм ушул балдар эмеде мыйзам чегинде иши каралсын, мыйзам чегинде соттолсун деген эле ой максатым болгон. Булардын арам оюн мен билбептирмин. Кылмышкерлерди актоо үчүн ар кандай жолго барып жатышаттар. Бирок Элдияр ошол тергөөдө, сотто бардыгын өз мойнуна алып, өзү бардыгын далилдеп берген. Элдиярдын ата-энесин күнөөлөбөйм. Неге дегенде, эч ким баласын эч качан жаман болсун деп чоңойтпойт. Буларга дагы өтө оор, мен бардыгын түшүнүп турамын. Бирок Элдиярды Баткен областык соту актаймын деп жатыр. Бирок мен акталганга эч кандай негиз жок. Бул баланы өз жазасын алсын. Мен түшүнүк катымды интернетке жарыялап эме кылган үчүн ушул жарыялаган адамдардын мыйзам чегинде суракка тартылышын мен талап кыламын. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, менин кызымдын ишини башында өз көзөмөлүмө алдым дегендеңиз, урматтуу прокурорлор, соттор аягына чейин өз көзөмөлүңүздөргө алып, жакшы чечим чыгарып бересиздер деген үмүттөмүн. Милиция кызматкерлерине өтө чоң ыраазычылык билдирем. Неге дегенде, булар өтө тез ылдамдыкта өздөрүнүн өтө иштерин так аткарып, кылмышкерлерди өз убагында изин суутпай таап беришти. Бул балдар өздөрү эле бирин бири сатып, өздөрү эле айтып коюшкан.